сотторду дагы үйрөтүш керек. Ошол массалык маалымат каражаттар менен кандай байланышта иштеш керек, кандай суроолоруна жооп бере алат, кайсы суроолорго жооп бере албайт, себеби жумуштун өзгөчөлүгү бар, жанагы отчет бербейт конкреттүү иш боюнча. Журналисттерге болгон жогорку соттун төрайымынын мамилеси, жергиликтүү элге болгон ушу төрайымдын мамилеси ушул жерден көрүнүп турат. Ошо борбордо отуруп албай, баары менен ошо элге жакыныраак бололу деп айтып аткан аракетинин далилин өзү көрсөтүп атат да. Жүргүзүп аткан азыр жогорку соттун иш аракеттери мен колдоого аларлык чоң иш чара деп эсептейм. Буга сөзсүз ар бир жаран, ар бир коом, массалык маалымат каражаттары, журналисттер жардам бериш керек. Гүлбара Өтөрүнанын ошо кезигип маалымат каражаттары менен маектешкендегиси абдан чоң мааниге ээ боло турган процесс. Себеби кийинки ишине дагы коомчулукту жакшы маалымат менен кылып аткан реформалардын иши тууралуу дагы толук кандуу маалыматты өзү бергендегиси абдан көңүлдүү турат да. Бул жагынан буга чейинки жогорку соттун ишине караганда чоң өзгөрүү болуп аткандагысы соттордун элдерге бурулуп, анын көйгөйүн биле тургандай деңгээлге чыккандагысы көрүнүп атат да.